Тобуктун эттерини грилдеп даярдашып базарларга жиберишет. Бачоктордо турат ушундай. Бул жакта да ошол перфоратор бар экен. Ушундайдын ичинде соус даяр болот экен. Жапа. Сизде мэрияда иштейт дегени чынбы? Мына холодильниктин ичинде жыттанып атат. Аябай жаман жыт экен бул жерде. 170 штук кетиптир. Мамлекеттик структуралар билесиңерби? Бул цех бар экенин. Бул саргарып аткан неме жана сухой эмелер эмес. Бул коньяк. Тобуктарды чоңойтуу кандай болуп калат мында? Жок, санэпидем станция мынаны көргөнмүн негизи. Бала чакаңызга апарган грилдин составында коньяк болсочу. Мен билбейм, жеп жүрөм эле өзүм. Токтом эле, мас болбой элесизби? Казайын өзү да намаз окуйт. Өзү намаз окуп туруп, неге коньяк кошот деп мен таң калышым. 5 убакыт намаз окуйт өзү. Assalamu alaikum эке. Сизби бул жакта? Азыр кыскача айта кетейин. Бул жакта ушундай тобуктун эттерин эжеке сиз бизден алыс кетпей туруңуз, сизге зыян берип коюшпасын. Бул жакта ушундай тобуктун эттерини грилдеп даярдашып базарларга жиберишет экен. Мына көрсөңүздөр болот. Это факт уже мариновать этилип бул жакта. Дагы бул жакта дагы бар. Бачоктордо турат ушундай. Эми тазалык жөнүндө мындай жөн эле кое берели азыр. Сураганга аракет кылып көрөбүз, что жетекчилигинен. Мага айтышып аткан ушундай инструменттерди колдонушат, лопаталар менен деп айтышып аткан. Оказывается, бул деле чындык экен. Не, эжеке, бул швабраны эмне кылат бул жакта? Швабраны мен аралаштырам. Аралаштырабы? Аралаштырат. Анан грилден чыккан моого салат. Көрдүңүзбү? Тияктагы мариновать этилген гриль бул жака чыгат. Жана региондордон айтып калчу. Мариновать этилген жана специялерди перфоратор менен аралаштырып, ушундай кылабыз дейт эле. Оказывается, бул жакта да ошол перфоратор бар экен. Майрам эжеке, сизге канча сом акча бербей койдулар? Мага деген 15 000 акчамды берип. 15 000 сом. Мына моң столго мен копилка ачкам. 10 сомдон, 20 сомдон салып чогултчумун. 4 000 болгон ошол бойдон калды да. Бербей койду акчамды. Кимиси бербей койду? Мына казайын азыр дагы бар билгениңди кыл дебеди. Ушундайдын ичинде соус даяр болот экен. Эми биз азыр бул жакта как бы журналист катары биринчи жолу болгонубуз менен Майрам эжекебиз бул жакта иштеген экен. Бул жердин 6 ай иштедиңизби? Бул жактын системасын бизге караганда алаганча жакшы билет. Бул жерде таза эмес иштелген өзү потолоктон эле билинет. Күйөөсү мэрияда иштейт деп айтып атат. Негизинен ошол мэрияда иштеген, министерствода иштеген деген сөздөрдүн айынан деле өнүкпөй келебиз да. Негизинен мыйзам мэрияда иштегендерге дагы, министерствода иштегендерге дагы, жада калса өкмөттүн кайсы бутагында болбосун, мыйзам бирдей иштесе, ошондо мындай жабыркаган адамдар азыраак болот деп ойлойм мен. Бул жактын хозяйыны болсоңуз керек, Атам Али, фамилиям Эргешев, журналист болуп. Мына толуктарды жасаган шарттарыңызды көрүп таң калатабыз да азыр. Ошого эми аялыңызбы, билбейм, кызыңызбы кирип кетип калды.
Силер кимсиңер деди, биз өзүбүздү тааныштырганга да жетишпей калдык. Анан камераны көргөндөн кийин артта карай кетип калды. Өзүңүз келесизби бул жака? Сыртта жүрөм мен азыр, башка жакта жүрдүм эле. Жапа. Сизди мэрияда иштейт, башка деп айтышып атат да бул жакта мындай. Как-то влиятельный адам сыяктуу айтышып атат. Ошо таң калып өзүңүз келесизби деп сурап көрөйүнчү деген. Жумуш менен иштейм. Жок, айтканым, сиз элге сатып атасыз да, жок дегенде жоопкерчилик үчүн келбейсиңерби бул жака? Жок, мен азыр канчакта жүрөм мен азырчы, ошон үчүн азыр мен кантип барам мен азыр. Жок, сиз тарттыңызбы алдагылардычы? Тарттыңыз да турам. Ооба, мен тарттым. Мен тартып жаап кете бербейсем андачы. Ошо тарткан менен калсын дейсизби? Жыйынтыкка чыгыш керек да, байке. Бул нерсени түшүнүшүңөр керек да силер. Тартса эле эсеп эмес да. Алда жерде сварчы келе байке турат азырчы. Жок, аялыңыз үйгө кирип кеткенди биз көрдүк. Бизге жакшына атырлайын деген, анан мен таанып калды окшойт, кетип калды. Кетекте кылган жокмун дейм мен. Жок, ушундай иштей бересиңерби ушундай шартта? Жок, мен мындай шартта иштейм, мен колдон келишинче жумуштарды кылып атабыз да. Сизде мэрияда иштейт дегени чынбы? Жок, мен мэрияда бир да жол иштеген эмесмин. Бул жакта аялыңыз элдерди коркутат экен да, күйөөм мэрияда иштейт деп. Кимди коркутат? Ким ошону? Жумушчуларды, бир жумушчуңуз 15 000 сом акчасын ала албай жүргөн турбайбы силерден? Ал майрам ошону как раз эметип коюңузчу, мен аны ошо милицияга берип, мен 300 000 сомду алып кетти эле да, ошол жана тооктордун баарын урдапчы. 300 000 сомбу дагы? 300 000 сом урдап кеткен тоокторду сатыпчы. Анан биз милицияга берип, качып кетип ошол боюнча 2 жылдан бери издеп жүрөбүз албыздычы. 300 000 урдап кетип калды беле? Тооктордун баарын сатып камерага түшүп алган да алчы. Билбейм, анысына эми албетте мыйзам чегинде карайт аны мамлекет албетте. Бирок мындай логика жагынан ойлонуп көрсө, сизди 300 000-ңизди урдап кеткен адам 15 000 сом айлыгын доолап келбесе керек эшигиңиздин астына дейм да. Ошо айтып атпайм, камерага түшүп алган да анын нерси. Макул, аны мыйзам бар. Буюрса мыйзам калыс. Катып өтүп чыгып менен демеденчи, жолдошу дагы таппай, андан кийин жолдошу дагы кармай албай калып, анан нарк көчөдө жашачы квартирадачы. Анан кийин жолдошуна барып папер десек, качып кетип калды, мен вещилеримди баарын урдап алып кетип калыптыр деп. Анан издебейден калып алабыз. Мен деле аял кишиге эме кылбайын деп көп деле милицияларга неметкен жокмун. Биз деле мындай эле сүйлөшүп, жана жолу өз келип калса келет деп, анан мен айтып турган эмесмин. Мен кылган адам эмесмин да. 300 000 сом урдады деп айтып атат. Сизде наоборот менин акчам калып ала албай атам да. Копилка чогултуп аткан баламачы тулган күнүнө деп. Ошонун ичинде 4 000 сом калган бойдон калды да. içinde musurlar dagы жүрөт го. Толтура суунун үстүнө калкып чыгат. Аңбан чыккан менен. Жок, бул туздун ичинде толтура эле мусор бар экен. Мына таштар жүрөт. Мына холодильниктин ичинде жыттанып атат. Ишенип койгула, мен бул нерсени сезип атам. Аябай укмуш жаман жыт. Эми аны бул жытты жыттап көргөн, сезген адам билет да. Аябай жаман жыт экен бул жерде. Bir cuma. Şu холодильниктин ичинде. Цех, холодильник, туалет. Аябай жакшы, жана жумуш процессине мешайт этпейбиз, бат-баттан. Цехте иштейбиз, холодильникке киребиз, анан ишиңди бүтүрүп дагы иштеп кете бересиң. Токтор бар го, ошонун пленкасын айырып, ушуга салып туруп, ысык суу куюп күнгө коюп коет. Ушуну эритиш үчүн ушуга салышабы, Ачып туруп толтура суу куят, анан тоого эрип. Санайы дейби? Ошол тоок. Ошо санайы деген тоуктар экен. Иранский окшойт, Биши келип калбасын. Бирок бул жактагы жабдыктар иранский көргөзүп атат. Казакстандыкы да бар экен, вот. Алатау кус дейт. Киши келип калбасын, тыкылдап, эшикти ачпагыла деп, мына портушка. Ошону акыры неме чүпөрөгүн көтөрүп, мынтип карап, налоговый баягындай санэпидстанциядан киши келет го. Ошондойлор келгенде мынтип ачып көрүп, анан кокус мындай солидный кийинген киши болсо ачпагыла, вообще дыңар чыгарбагыла, компрессор иштетпей келедичи. Ким ошону жанагы аты ким эле? Сезим. Сезим,
Сезим эжеке аябай жакшы сезеп турбайбы, жанагы коопту. Бирок тилекке каршы бүгүн Сезим эжекебиздин сезимтал чувстволору бүгүн иштебеди, биз келип калдык. Сезбей калды окшойт бизди келгенибизди. Ачык эле турган кагаздарды көргөзүп берем. 170 штук кетиптир. 30.07.2023 200 средний, чоң 30 дейт, 230 штук. Бул дегени мындай орточо эсеп менен биздин адамдарга 200 штуктан чыгып атат да күнүнөчү ушундай жерден. Бул абалда жасалып, ушундай шарттарда жасалып, күнүнө бир 200дөй үй бүлөгө барып атат деген сөз. Мамлекеттик структуралар билесиңерби? Бул цех бар экенин билсеңер керек деп ойлойм. Анткени холодильник коюлган бул жака. Бул жанагы менин оюмда грилди бышырып сатып аткан жердеги соустар, булар дая. Кардарларга берилет. Маркировка, башка нерселер жөнүндө таптакыр айтпай эле кое берейин. Өзү негизи жок бул жерде. Бирок маркировкага чейинки абал эжекебизге айтылып аткан 300 000 мына жактагы практически болуп аткан жумушка дагы дал келбей атат да. Анан бир нерсени унутпаш керек, Кыргыз Республикасынын мыйзамы сизди коргойт, туура. Эгерде сиз жалган жала жаба турган болсоңуз, ага дагы тиешелүү беренелер каралган. Bunun içine sastafı kандай болот? Составы көрүп атасыңар, кара мурч, кызыл мурч, анан паприка, укроп, анан коньяк кошулат. Бул саргарып атпайбы? Бул саргарып аткан неме жана сухой эмелер эмес. Бул коньяк. Коньяк кошсо, азыр мен суроо да эми. Буну ар кандай адам жеп атат да. Коньяк кошулган билген бар, билбеген бар дегендей да. Ооба. Анда бул кандай болуп калат? Коньяк кошот деп атат. 30 чака суу куйлат да бугачы. 30 чакага 3 килограмм туз, анан могу менен бир коньяк кошот. Мына чакада бир коньяк. Толтура. Бир коньяк, анан буга дагы экини, бул чоң тоок, бул кичинекей тоок. Кичинекей тоокко жарымынан кошот. Тоокторду чоңойтуу кандай болуп калат анда? Чоңойтуу компрессор менен эки тооктун эки санына сайып, неме воздух кой бергенде тооктор мындай клейип чыгат да, мендей болчу. Воздух чыкпаш үчүн. Жанагы разрыхитель, порошок кошот дегендер кандай? Ошол соодага окшош, тоокту эметкен, чоңураак көрсөткөн кылып, порошок кошот да, ак соода. Соода деп коебу атайын. Ошону кошот да, көптүрөт да. Ал дагы көптүрөт, анан хуже тиги компрессор да көптүрөт да. Бул процесс боюнча мына сууда канча туруш керек тоок? Бул 2 күн турат. 2 күн турат. Мисалы бүгүн чыласа. Ийип кетпейби 2 күндө? Сасып кетет да кичине. Кичине сасып калат, Азыр тиги холодильникте көрдүм да. Чыттанат аяк. Бул сууга түшпөй эле холодильникте туруп сасып кетип турбу? Ал деген бияктан чыккандар. Бул жактан чыккандар бул жерде мына бүгүн койсо, бүгүн эртең, бүрсүгүн эртең менен саат 6-да чыгарат. 6-да чыгарып, жаңыларын артка коет, артында жыйналып турган эски тоокторду бери алып чыгат. Анан эскилерди сатышат. Улам эметип турат да, черезден чыккан. Тиги эскилери муздак турат дагы, барып эле тияка холодильникке түшөт. Ал бир жумадан ашыгыраак туруп калат. Бул азыр кайсы процессте мына тоок? Бул жана мен холодильникке суу куюп анан неме жибитет дебедимби? Ошонун чоңдору. Кичинекейлерин ошо холодильникке салып жибитишет да. Муну деген неме эрийт. Эригенде кечинде мариновка алат дейт. Тиги бул лопаткалар эмне колдонушат?
Бул лопатка менен чыгарат мыналарды. Тоуктарды чыгарат, Менин оюмда жанагы мен сизге айткандай эле, мына перфоратор менен жанагы соусту аралаштырса керек. Соусту аралаштырат, жанагы эмелерди аралаштырат. Эме коньякка порошокторду коштуруп, коньякты аралаштырып көбүйтөт да. Таалай байке менен Сезим эжеке сизге да кайрылып коеюн. Эми азыр балдар айтып калгандан кийин ойго келди да. Бул жака мен сизди бир канча ирет чакырдым, келбедиңиз. Камера наблюденияңыздан караңыз. Анан эртең Али анын командасы менен дагы бир канча сом урдап чыгып кетти деген сөз чыкпасын. Ушул нерсени мен сизге кайрылып айтып коеюн. Анан эртең Алилер акча урдап кетти, мен цехмен деп заявление жазып калбаңыз, байке. Текшерип алыңыз. Мүмкүн болсо азыр келсеңиз аябай жакшы болмок. Келиңиз байке, мен сизге көргөзөйүн. Талай байке эмнеге качып атат, өзү келбей? Өзү бир жакта жүрөт. Запах сиз деле сезип атасызбы байке? Запах толоктун жити да. Көп кургак бар. Сонун холодильниктер нормальный. Морозильник иштейт, холодильник иштейт. Бул толоктун өзү ушундай жит болот да, толок жити, еттен жит. Жок, мындай жит болбойт да. Таптаза сопсон, ну ирип кетсе, чирип кетсе, қан салса башка другой разговор да. Жок, ошо ириген жит келет атпайбы бул? Мону бүт экспертизага барып, любой эмеге алып барып, мону таптаза могу. Бүт лабораториядан өтөт бүт бар. Сиздин мурдуңуз көнүп калган окшойт да, көрүнүш органдар. Эми силерге тааныш эмес життар ушундай көрүнөт да. Ошо санэпидстанция мынаны көргөнбү? Билбейм бул жакта. Айта албайм. Жок, санэпидстанция мынаны көргөнбү негизи? Текшерүүгө келгенде. Билбейм дейм го, ошону текшерип карайт да. Мен түшүнбөсөм. Азыр тақта толукту как эксперт катары айтып бербедиңиз? Толукту житинен билип турбайбы, сопсон болуп турбайбы? Бул дагы көрүнүшүнөн көрүнүп турбайбы? Байке, сиз өзүңүз плюс жака тартканга аракет кылганда как эксперт жооп бергенде, эми минусуңарга да жооп бергиле да. Көрдүм, карадым, айттым, мен көргөндү айттым. Мынаны да көрүңүз да. Мына экөөнү көрүп атасызбы? Бул кайсыл нормага жооп берет ошондо? Санэпидстанция коюп берген нормативтердин кайсы биринде мына швабра менен аралаштыргыла деген жери бар? Майрам билет да, майрам. Эң кызыгы. Майрам болсо болот бересиң. Жок, ичинде составында коньяк бар экенин билесизби? Жок, мен түшүнбөйм, билбейм. Мен пайдаланып. Жок, негизи өзүңүз спиртной ичесизби? Жок. Ичпейсиз, Бирок сиз бала чакаңызга апарган грилдин составында коньяк болсочу? Мен билбейм, жеп жүрөм эле өзүм. Сопкон эле, мына биширип жеп. Мас болбой элесизби? Бул билбеген адамдарга кандай болуп калат дейм да, коньяк кошуп берген. Эс айтабыз эми. Буюрса, келип калса, азыр бир жактан жүрөтпү. Жок, ошо келип калса айтыш керек. Мен ошол сиз айтып аткан нерсени мен айтайын дедим эле. Силер да элдин ушундай коопсуздугун ойлоп, ушундай текшерип ачамча бүт бар жерде кабар аласыңар, мен силерди телевизордон көрүп жүрөм. Силерге ыраазычылык билдирем. Негизи өз тазалык керек адамгачы, любой. Сен айткандай, мисалы үчүн колбасный цех болобу, мындай тоок цех болобу, эт цех болобу, ушундай текшерип турган жакшы. Рахмат силерге. Текшерүүдөн кийинки өзгөрүү да жакшы да. Эми дагы келип көрөсүңөр да буюрса, өзгөрөт да эми буюрса. Ошо Талай байкеге мен бир суроо берейин дедим эле да. Элдер билбей жеп атса буну. Сиз анын составына коньякты кошконуңуз кандай болуп калат? Коньяк бар экенби? Коньяк кошушат турбайбы? Тем более мынандай чакада толтура эле бир чака кошуп салса деген. Себеби казайын өзү да намаз окуйт, өзү намаз окуп туруп эмнеге коньяк кошот деп мен таң калышым. 5 убакыт намаз окуйт өзү. Бизге деле караңгы, негизи колубуз менен кармап, көзүбүз менен көрбөдүк. Бирок эжекенин сөзүнө таяна турган болсок, андай кылганы туура эмес. Анткени анын ичинде билген бар, билбегени бар, анын спиртнойдон арам деп сактанганы бар, ичкени бар. Жалпыга берип аткандан кийин андай башаламан болбошу керек. Мен могу тазалыктан шабыра молага болбойт го, коньякка мен ишене албайм мен. Коньяктан ишенбесең, сиз жасачу эмессиз да. Мен жасачу. Бул жака кирбейт эле. Бияка кирбейт элеңиз. Мен билем да. Ошо да. Агасы ушундай нерселер бар экен байке жашоодо. Ооба, болот ар кандай нерсе болот жашоодо. Эгерде эми байке келбейт. Мен аны жок, сүйлөшүү сүрүнөн эле байкадым да. Что аялы дагы мени таанып калды, эми чыкпайт. Дырылдап качып кетти. Ошондуктан байке келгенде бир аманат ушул нерсени токтотсун. Хорошо, айтам. Тазалыкка кайтсын, коньяк маселесине бир аз анан бул эжекебизде акчасы бар деп айтып атат. Айлыгын бербей коюптур. Жана салып айтты алыста, ошол келбей жүрдү деди. Ошол ошол. Келсе бермекмин дейт. 5-6 жолу келбей. Келсе бермекмин? Келсе бирок жини келген учурда айтты деп ойлодум мен. Бул эжекебизди 300 000 сомду урдап кетти деп айтып атат.
Эми сизге бир калыс суроо. Жок, байке, бир калыс суроо. Эгерде сиз бирөөнү 300 миңин урдап кетсеңиз, качып кетсеңиз, 15 миң сом айлыгыңызды алыш үчүн кайра келесизби ошол жерге? Келбейт да, зачем келет? 300 миң сом алган киши келбейт да. Жок дегенде мындай логикага жата турган кылып айтпады байке. Эми жини келгенде айтты деп ойлодум да. Достор, азыр эжекебиздин айлыгын да берип кой деп айтып тур. Акчасы калган, келбей жүрөт эле. Байке ошону берип коюңуз дешти. 4 миңимди кошуп берсин, Хорошо. Капельканын ичинде 4 миң бар. Анын эми дагы звонок этип айтышым керек. 4 миң бар экен. Себеби могу жерде капелькада 4 миң акчам бар болчу. Сиз билесизби 20 сом. Биринчи айлыгыңызды алып алыңыз эжеке. Биринчи айлыгыңды ал. Мынакей алдым. Биринчи айлыгыны ошо айлыгымды бербей калды дегенине келгенбиз. Айттым ага 15 миң бирок келген жок деди да. Келген эмес. Мен бирок сени көрбөдүм да баш келгенди. Сиз канча жолу кубаладым Сен сезимди көргөн болсоң мен көргөм жок туурабы? Сиз көргөн жоксуз мени. Все, рахмат байке сизге. Мейли. Жанагыны сөзсүз жеткирип коюңуз байке. Коньяк маселеси аябай мен серьезный карадым да бул нерсеге. Мен дагы алган иште. Эжекебиз бизге ошол жанагы айлыгымды ала албагам, айлыгымды бербей койгон болчу деп кайрылган болчу. Негизи азыр мына цехты да көргөздүк силерге. Аягында Кудайга шүгүр эжекебиздин да айлыгын алдык. Буйруса мен ар дайым айтам, биз журналист катары жагдайларды жаратабыз. Болуп аткан окуяларды көргөзүп беребиз. Акыркы тыянак, акыркы жыйынтык албетте элде калат. Жалпыңыздарга рахмат.